Assalamu алейкум, кадырман угуучум. Сиздер менен кайрадан жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Турмуштун ар бир көзүрмеме өзүнчө бир сыр, өзүнчө бир сабак. Бүгүн мен сиздерге адамдын эрки, махабаты, жоготуусу жана кайрадан жаралуусу тууралуу абдан терең жүрөктүн түпкүрүнөн орун ала турган жаңы чыгармамды сунуштайм. Анда эмесе тасмага лайк басып, каналыбызга катталып, ыңгайлуу жайгашып алыңыз. Сизди узак жана сырдуу саякатка чакырам. Биринчи бөлүм күзгү шамал жана бейтааныш карыя. Шаар үстүнө бозомук күз кирип келген эле. Дарактардан түшкөн сары жалбырактарды шамал ары бери кубалап, өмүрдүн өтүп жатканын эскерткенсийт. Арсен терезенин алдында отуруп, колундагы муздап калган кофени карап, терең ойго баткан. Анын жашы 30га жаңы эле чыкса да, көздөрүндө 50дөн ашкан адамдын чарчоосу, турмуштун оор соккуларынан калган тактар бар эле. Мындан 1 жыл мурун ал баарын, сүйгөн жарын, бизнесин жана жашоого болгон үмүтүн жоготкон. Ошол күнү ал өзүнүн жалгыздыгынан качып, шаардын четиндеги эски сейил бакка барууну чечти. Сейил бактын ичи тыптынч. Бир гана бут алдында кычыраган кургак жалбырактардын үнү угулат. Арсен эски скамейкага отура бергенде жанына жакшы 80дерге таяп калган, бирок көздөрү тунук, нурдуу бир карыя келип отурду. Карыя Арсенди көпкө карап турду да акырын үн катты. Балам, жүрөгүңдөгү жүк сени жерге басып баратат. Андан кутулуунун жолун издебей, эмнеге аны аяп кучактап отурасың? Арсен чочуп кетти. Бул бейтааныш карыя анын ички дүйнөсүн кайдан билет? Сиз мени тааныбайсыз, ата. Менин жүгүмдү эч ким жеңилдете албайт, деди Арсен үнү титирей. Карыя жылмайып, чөнтөгүнөн эски кара түстөгү, үстүнө түшүнүксүз сызыктар чийилген жалтырак ташты алып чыкты. Бул таш жөнөкөй таш эмес. Бул өткөн чак менен келечектин күзгүсү. Кимдин жүрөгү таза болсо, бул таш ага жол көрсөтөт. Сенин жолуң али алдыда, бирок алгач эски эшиктерди жабышың керек, деп ташты Арсендин колуна карматты. Карматты да артына карабай басып кетти. Арсен көзүн ирмегиче карыя дарактардын арасына сиңип жок болду. Түн ортосу. Арсен бөлмөсүндө оодарылып уктай албай жатты. Столдун үстүндө турган тигил сырдуу таш караңгыда алсыз гана көгүш нур чачып жаткандай сезилди. Ал ордунан туруп, ташты колуна алды. Ошол замат бөлмөнүн ичин муздак шамал каптап, кулагына тааныш, бирок абдан алыс калган үн угулду. Арсен, мени издебе, өзүңдү тап. Бул анын мындан 1 жыл мурун кырсыктан каза болгон жубайы Арукенин үнү эле. Арсендин денеси калтырап, көзүнөн жаш тегеренди. Таштын үстүндөгү сызыктар жангандай болуп, анын көз алдына балалыгы өткөн тоо арасындагы айылы, эски тегирмен жана бала кездеги берген убадалары тартыла калды. Ал бала кезинде чоң атасына мен чоңойгондо адамдарга жардам берген, алардын жүрөгүн дарылаган улуу инсан болом деп убада берген эле. Бирок шаардын ызы-чуусу, акча табуу жарышы жана акыркы жоготуу аны бул убададан толук алыстаткан эле. Таштын нуру өчкөндө Арсен өзүнө келди. Ал түшүнүктүү бир чечимге келди. Ал бул шаарда кала албайт эле. Ал өзүнүн башатына, баарын баштаган жерине, тоолорго кайтышы керек эле. Чоң атасынын эски үйүнө, унутулган убадаларына карай жол тартмай болду. Эртеси күнү Арсен жолго чыкты. Шаардын боз үйлөрү, бийик имараттары артта калып, алдыдан заңкайган чокуларын ак кар баскан улуу тоолор көрүндү. Айылга жеткенде аны эч ким тааныган жок. Эски үйү кароосуз калып, короосун отоо чөп басып кеткен экен. Ал үйдү иретке келтирип, бир нече күн жалгыз жашады. Ар бир таңды тоонун чокусунан чыккан күндү тосуп алуу менен баштачу. Бир күнү ал айылдын четиндеги булакка суу алганы барып, ал жерде бир кызды жолуктурду. Кыздын аты Назик эле.
Ал жергиликтүү мектепте балдарга сүрөт сабагынан берчү. Назиктин көздөрүндө ушунчалык тазалык жана жашоого болгон сүйүү бар эле. Арсен муну көрүп ичинен таң калды. Алар сүйлөшүп отуруп, Назик ага айылдын эски уламышын айтып берди. Сен билесиңби, Арсен, бул тоолордун арасында Үмүт булагы деген жер бар. Ал жака жүрөгү жараланган адамдар барып, суусунан ичсе, өткөндүн кайгысынан арылып, жаңы жашоо баштай алышат дешет. Бирок ал жол абдан татаал жана кооптуу жол. Арсен чөнтөгүндөгү сырдуу ташты кармалады. Таш ушул тапта жылып кеткендей болду. Ал Назиктин жардамы менен ошол булакты издөөгө бел байлады. Бул жөн эле булак издөө эмес, бул анын өзүн өзү куткаруу жолу эле. Арадан бир жума өттү. Арсен менен Назик тоону көздөй бийиктеп баратышты. Жол катаал, шамал бетти сылап, аба суюлуп жатты. Бир убакта асманды кара булут каптап, каттуу бороон башталды. Алар жолдон адашып, таштардын ыгына жашынууга мажбур болушту. Назик сууктан калтырап, алсырай баштады. Арсен ошол көзүрмемде өзүнүн кайгысын унутту. Анын жүрөгүндө башка бирөөнү, бул таза кызды сактап калуу сезим ойгонду. Ал өзүнүн жылуу күрмөсүн Назикке жаап, аны кучактап, өмүр үчүн күрөшө баштады. Мен дагы бир жолу жакынымды жоготпойм. Жок, деп ичинен кыйкырды Арсен. Ошол замат анын чөнтөгүндөгү сырдуу таш күчтүү жарык чачып, айлананы жылыткандай болду. Бороон заматта басылып, булуттардын арасынан күн нуру көрүндү. Алар алдыга караса, бир нече кадамдан кийин эле туп-тунук мөлтүрөгөн булак агып жатыптыр. Бул ошол сырдуу Үмүт булагы эле. Жол көрсөткөн карыя чындыгында Арсендин ички эркинин, анын тагдырынын чагылышы болчу. Арсен булактын суусунан уруктап жатып, ичиндеги баардык кайгы муңдун, өкүнүчтөрдүн агып кеткенин сезди. Ал өткөн жакты кое берди. Анын жанында Назик жылмайып турду. Ал эми чөнтөгүндөгү сырдуу таш кадимки жөнөкөй тоо ташына айланып калган эле. Себеби таштын сыры анын өзүндө, анын жүрөгүндө болчу. Арсен шаарга кайткан жок. Ал айылда калып, балдарга билим берип, Назик менен бирге жаңы бактылуу өмүрдүн барагын ачты. Жашоо уланды. Анткени үмүт эч качан өлбөйт эле. Ошентип арадан 2 жыл өттү. Арсен менен Назиктин тоо койнундагы жашоосу тынч жана бактылуу өтүп жаткан. Алар баш кошуп айылдагы эски мектептин имаратын оңдоп, балдар үчүн чоң өнөркана ачышкан. Арсендин жүзүнө кайрадан күлкү кайтып, өткөн күндөрдүн көлөкөсү аны кубалабай калгандай сезилген. Ал кадимки ташка айланган тиги сырдуу кара ташты бөлмөсүнүн төрүнө өткөн күндөрдөн калган бир эстелик катары коюп койгон. Бирок бир күнү кечинде айылга өзгөчө бир конок келди. Бул шаардан келген, үстүнө кымбат баалуу пальто кийген, көз айнекчен, орто жашап калган киши эле. Ал Арсендин үйүн сураштырып келип, эшигин какты. Арсен эшикти ачып, бейтааныш кишини көргөндө таң калды. Саламатсызбы, сиз Арсенсизби? Менин атым Данияр. Мен сиздин шаардагы мурунку өнөктөшүңүз жана досуңуз Алмаздын адвокатымын, деди ал үнү олуттуу угулуп. Алмаз деген ысымды укканда Арсендин денеси муздап кетти. Мындан 2 жыл мурун Арсендин башына кырсык түшүп, баарын жоготуп жатканда, дал ушул Алмаз анын бизнесин тартып алып, аны талаада калтырган эле. Арсен ага болгон таарынычын, ызасын жүрөгүнүн эң терең жерине көмүп салган болчу. Алмазга менден эмне керек? Мен баарын таштап кеткем, деди Арсен кургак гана. Адвокат терең үшкүрүнүп, колундагы кара папканы сунду. Алмаз мырза айыкпас дартка чалдыгып, өткөн аптада дүйнөдөн кайтты. Арсен мырза, ал өлүм алдында сизге ушул катты жана бир сырты калтырды. Сиз билишиңиз керек болгон сыр. Сизден жашырылган чоң чындык бар экен. Адвокат кеткенден кийин Арсен катты колуна алып, столго отурду. Сыр сырттан эмес, кайрадан анын өткөн жашоосунан кол сунуп жатты. Түн ортосунда Арсен катты ачты.
Каттын ар бир сабынан алмаздын өкүнүчү, коркуусу жана титиреген колу билинип турду. Катта мындай деп жазылган эле: Арсен досум, эгер сен бул катты окуп жатсаң, демек мен бул дүйнөдө жокмун. Мени кечир деп суранбайм, анткени менин күнөөм кечиримге татыксыз. Сенин бизнесиңдин күйүп кеткени, банкрот болгонуң кокустук эмес, менин планым болчу. Ичи тардык жана ачкөздүк менин көзүмдү сокур кылып койгон экен. Бирок эң коркунучтуусу бул эмес. Ошол кырсык болгон түнү Аруке экөөңөр унаада бара жатканда силердин машинаңардын тормозун буздурган мен элем. Мен сени өлтүргүм келген эмес, жөн гана коркутуп, шаардан кетүүгө мажбур кылгым келген. Бирок баары башкача болуп кетти. Арукенин өлүмүнө мен күнөөлүүмүн. Бул күнөө мени ичимден жеп, акыры рак оорусуна алып келди. Сага баарын кайтарып бердим. Шаардагы баардык мүлкүм, компаниям азыр сенин атыңда. Бирок эң башкысы Аруке өлүм алдында мага бир нерсе айткан. Тин көзүнөн жаш эмес, кан аккандай болду. Денеси калтырап, деми кысылды. Анын сүйүктүү жары кокустуктан эмес, кадимки адамдын ачкөздүгүнөн улам курман болгон экен. Ичинде уктап жаткан өч алуу, ыза, ырайымсыздык сезимдери кайрадан ойгонду. Көзү караңгылап, столдун үстүндө турган тиги жөнөкөй ташка көзү түштү. Ошол замат таш кайрадан кан кызыл түстө күйүп жана баштады. Ал жөн эле таш эмес, адамдын ички кумарларына, сезимдерине жооп берген сыйкырдуу күч эле. Качан гана Арсендин ичинде өч алуу оту тутанганда таш кайрадан жанды. Кадырман угуучум, бул биринчи бөлүмдүн аягы. Кийинки бөлүмдө жолугушканча баарыңыздар сак саламатта аман туруңуздар.